Пресстин жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Сентябрь айында 22 миңден ашык орусиялык Кыргызстанда расмий каттоодон өттү. Бул сан мындан дагы жогору болушу мүмкүн. Анткени азыр октябрь айында өлкөгө келгендер боюнча маалымат айтыла элек. Ананда алардын канчасы Орусияда төрөлүп өскөндөр, канчасы кыргыз тектүү экени боюнча маалыматтар жок. Эскерте кетсек, Россияга барып иштеп, ал жактан жарандыгын алган кыргыз мигранттары көп. Алардын болжолдуу саны 500 миңдей экени айтылууда. Бирок алардын көбү кыргыз жарандыгынан да баш тарткан эмес. Эми алардын Кыргызстандын паспортун алуусу кандай болот деген суроо туулат. Ооба, алар жарандыктан баш тартпаганы менен көпчүлүгүнүн документинин мөөнөтү өтүп кеткен, же айдесин жоготуп алгандар. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча алар паспорт ала берсе болот. Ал үчүн калкты каттоо борборлоруна туулгандыгы тууралуу күбөлүк менен баруусу шарт. Ал жактан тийиштүү адистер расмий түрдө жарандыктан баш тартпаганын же президенттин жарлыгы менен жарандыктан чыгарылбаганы такталгандан кийин, ошондой эле буга чейин паспорт алгандыгы боюнча базадан текшерилгенден кийин документ жасатууга болот. Муну менен катар учурда Россияда жашап жаткан кыргыз жарандыгынан чыкпаган, бирок колунда Кыргызстандын паспорту жоктор элчиликке же консулдук кызматка документтин калыбына келтирүү үчүн кайрылса болот. Эскерте кетсек, Россия менен Кыргызстандын ортосунда кош жарандыкты тааныган келишим жок. Токмоктогу мал базарга баласынын ашына жылкы алганы барган аксакалдын акчасын уурдатып жибергени, карыянын ыйлаганы көпчүлүктүн жүрөгүн оорутту. Кайрымдуулар атага ошол замат кайра акча чогултуп берди. Бул кыргыз коомчулугунун ырайымдуулугунан, кайрымдуулугунан кабар берет. Бирок аксакалдын акчасын уурдатканы мал базардагы абалды сүрөттөп койду. Базардын ээси коопсуздук чараларын көрбөгөнү калкып чыгып калды. Анткени мындай окуя биринчи эле жолу эмес. Далай жолу болорун социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары жазып чыкты. Бири 97 миң, бири 50 миң, дагы бири 100 миң сомун уурдатып жибергенин айтышууда. Коопсуздук камералары базар ичине орнотулган эмес. Ички иштер министрлиги факт боюнча иш козголду дейт. Бирок социалдык түйүндүн колдонуучулары базардагы уурулук боюнча милиция кызматкерлери кабардар. Ал тургай ууру кескилерди тааныйт деп кесе айтып жатышат. Ал эми базар Чүйдүн аймагында жайгашкандыктан Чүй облустук администрацияга кайрылып, базар ээси менен түзүлгөн келишим боюнча тактоо үчүн байланышканга аракет кылдык. Бирок андан майнап чыккан жок. Келишимде коопсуздук маселеси кандай каралган? Видео байкоо орнотуу боюнча жазылган беле деген сурообуз азырынча жоопсуз. Бирок базар ээси дүркүрөп иштеп жаткан кардардын укугун коргоп, бардык чараларды кабыл алышы керек эле. Эгер видео көзөмөл орнотулса, ууру keski замат деле табылмак. Мындан улам камераларды орнотуу базар ээсинин кызыкчылыгына туура келбейби деген суроо туулат. Ал эми жергиликтүү бийлик эмне үчүн өз аймагында турган жайга талапты катуу кое албайт? Мына ошол Токмокто акчасын уурдаткан атанын окуясы өлкөдөгү гүлдөгөн коррупцияга үндөш. Ким кайсыл жакта иштеп, кантип байыганын эл билет. Бирок мыйзам чегинде тийиштүү органдар айып кое албайт. Ууруну деле эл тааныйт, бирок милиция кызматкерлери далил жок деп тута албайт. Улуттук статистика комитети изилдөө жүргүзүп, анда 14 жашка чейинки окуучулардын 42% окуган текстин түшүндүрүп бере албайт деген жыйынтык чыгарышкан. Бул чындык. Балдардын деңгээли билим алган мектебине жана мугалимге байланыштуу. Бул окуучулардын жана ата-эненин эле эмес, бул бүтүндөй кыргыз коомчулугунун көйгөйү. Анткени өлкөнүн келечеги 10-15 жылдан кийин ошол муунга көз каранды болот. Балдар жана жаштардын татыктуу билим алуусуна чоң көңүл бурулбаса, анын кесепети жаман болот. Анын натыйжасында жумушсуздуктун көрсөткүчү жогорулайт. Алар аярлуу катмарга кирип калышат. Буга кошумча кылмыштуулук жана зордук зомбулук да көбөйөт. Мындан улам мугалимдердин деңгээлин жогорулатуу мезгил талабы экенин эксперттер Билим берүү министрлигине кулак кагыш кылууда. Ооба, алардын айлыктары көбөйдү. Эми ошол эмгек акыга жараша сапаттуу билим берүүнүн үстүндө иштөө. Мугалимдер өзүн өзү өнүктүрүүсү керек. Болбосо алар ата-энеси акча чогултууга каршы болсо, же сын айтып койсо, баласын басынтуу же үстөмдүк кылуу, артынан сая түшүп алган учурлар көп эле кездешет. Эми бул албетте агартуучуну актай турган кадам эмес. Ошондуктан мугалимге баланын билим алуусу маанилүү болгон деңгээлге жетүү үчүн аң сезимин ойготуучу тренингтерди өткөрүү керек экенин убакыт көрсөтүүдө. Муну менен катар компетенттүүлүгүн, жөндөмүн, предметти билүүсүн өнүктүрүү үчүн мугалим өзү кызыктар болуш керек. Билим берүү министрлиги кесиптик деңгээлин жогорулатуу боюнча семинарларды байма-бай эле уюштурат. Бирок ага педагогдор катышты атка конуш үчүн эле баргандай. Муну менен катар ата-эненин дагы ролу чоң. Ал үчүн балдары менен интеллектуалдык
социалдык оюндарды ойноого, китеп окууга убакыт бөлүш керек. Муну ата-эне үйдөгү салт катары калыптандырса болот. Быйыл 6 айда Кыргызстанга 4 миллионго жакын турист келди. 2022 жылы 21 жылга салыштырмалуу өлкөгө келген эс алуучулардын саны 2 эсе көп. Албетте туристтердин агымынын көбөйүшү жакшы, бюджетке акча түшөт. Быйыл 6 айда Кыргызстандын мейманкана жана ресторандар тармагынан түшкөн киреше 388 миллион 175 миң сомду түздү. Бирок өлкөдө тейлөө сапаты төмөн экенин айткандар арбын. Ананда баалар өтө эле кымбат. Жайында кыргызстандыктар Ысык көлгө барып эс алууга кеткен каражатка Туркияга барып кенен кесир эс алса болорун айткандар бар. Антимонополиядагы жергиликтүү бийлик дагы бул маселени ооздуктай алган жок. Баага жараша сервис дагы болуш керек. Тейлөө сапаты орто деп бааланат. Аны жакшыртуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар боюнча азырынча сөз да кылына элек. Нурпресстин жаңылыктары менен YouTube, Telegram, Instagram, Facebook'tan таныша аласыздар. Аман туруңуздар.